Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободой пикир көрсөтүүсү урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен талкуулай турган темабыз бул салык саясаты жөнүндө болмокчу. Өзүңүздөр билгендей, ушул бүгүнкү күндө Кыргызстандын салык саясатына бир катар ар кандай сын пикирлер бар. Аябай кодекс эскирди, салык жыйымдары эскиче жыйналып атат, жаңылыктар жок деп, бирок ошого карабай өз убагында ушу салыктарды толтуруу, салыктарды жыйноо канчалык оор болсо дагы бүгүнкү күндө салык кызматы өзүнүн ишин аткарып атат. Мына ошол багытта кенен сөз кылыш үчүн биз студиябызга Кыргыз Республикасынын салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев мырзаны чакырганбыз. Куш келипсиз. Мына мен сөзүм башында айткандай, ушу салык саясаты жөнүндө ар кандай пикир бар. Сиз мына оор учурда келдиңиз, билебиз. Бир жыл мурун сизди ошо салыктар толбой, кыйынчылык болуп атканда кризис менеджер катары алып келгенин билебиз. Мына өткөн жыл абдан оор болду. Айрыкча ошо салык төлөй турган мамлекеттик ишканалардан тартып, жеке секторго чейин бардыгы жабыркады. Ошого карабай кырдаалдан чыгууга өзүңүз бир топ салымдарыңызды коштуңуз. Былтыркы жыл негизи кандай болду салык жыйындары? Анан мына үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталы мына аяктады. Ушул акыбал кандай болуп атат ушу салык тармагында? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча айтып токтоп кетсем, негизги маселе өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул апат келип, ушул март, апрель, май 3 айда жыйынтыгы менен биз январь, февраль айы жакшы келатканбыз. Пландарды ашып жатканып, тилекке каршы марттын 3 кварталында, анан апрель айында, май айларында 6,5 миллиардка жакын сумма мындай выпадение болуп калды. Бирок июнь айынан баштап ар бир айда жылдын аягына чейин 1 миллиард 400ге чейин ар ай сайын биз планды ашып жаткырып аттык. Ноябрь айында 3,5 миллиард жылдык планга кошулду. Ошону кошуп, декабрь менен жылды биз мына 62 миллиард 958 миллион салык жыйнадык дагы жеткирилген планды 100,2% аткардык да. Же болбосо биз 324,7 миллионго мурдакы жылга салыштырмалуу биз көп жыйнадык. Бул ошол келген пандемия апатка карабастан биз ошол колдон чыгарган жокпуз да, жанагы төмөндөтүп келген жокпуз. Экономикада бир аз төмөндөөлөр пайда болду, бирок салык жыйноодо биз ошол темпти кармап калдык десек болот. Ушул эле жаатта айтып кетерим, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, социалдык фондго чегерүү бул салык кызматында жүктөлгөн, мына доход жагы. Мына ошол боюнча да 33 миллиард 190 миллион социалдык фондго чегерүүлөр жыйналып, тапшырма 100,5%га ашыгы менен аткарылды да. Бул оңойго турган жок. Чын-чындап келгенде ушул быйылкы жылкы бюджетти биз кабыл алып атканда өзгөчө план кабыл алдык. Анткени быйылкы жылы 96,7 миллиард мамлекеттик бюджет план ушу парламент тарабынан, өкмөт тарабынан, парламент тарабынан кабыл алынды. Бул болбосо 17 миллиардка көптүк кылат. Же болбосо өсүү ыргагы 124,6%ды түзөт. 124,6% өсүү ыргагы менен бюджет кабыл алынды да. Бул ушул салык кызматынын эле тиги тарыхында өзгөчө цифра болуп саналат. Ал эми социалдык фондго чегерүүлөр боюнча быйылкы бюджет план тапшырма 115% өсүү ыргагы менен 38 миллиард 200 деңгээлинде жетилди. 38 миллиард 200 миллион биз социалдык фондго чегерүүлөрдү жыйнашыбыз керек быйылкы жылы. Мына ошону жылдын башынан баштап өкмөт менен Министерство экономики финанс менен кошо биргеликте биз жумуштарды алып бардык дагы. Январь айындагы, февраль айындагы 2 кварталды дагы биз ашыгы менен бүгүнкү күнгө жаап отурабыз. Мына мен цифраларга бир аз токтолуп кетейин. Ушу биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 21 миллиард 743 миллион салык төлөмдөрү жыйналып, белгиленген план 106,5%га ашык аткарылдык да. Планга аткарылдык. Же болбосо цифра түрүндө айтсам 1 миллиард 320 миллион пландан көп жыйналды. 1 миллиард 320 миллион. Же болбосо былтыркы жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу 4 миллиард 658 миллион. 4 миллиард 700 миллионго да. Бул өсүү ыргагы боюнча 127,7%, 3% түзөт.
жылдык план 124,6 өсүр ыргагы менен кабыл алынды. Биз биринчи кварталда 127,3% менен ашып жаткарып атабыз. Ал эми республикалык бюджетти биз биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 104,4% менен ашып жаткардык. Же өсүү темп ыргагын 129,6% аткардык. Бул жөнөкөй өсүү ыргагы эмес. Ошол эле убакта жергиликтүү бюджетке 114,9%га биз план аткарып, өсүү ыргагын 119,5%га аткардык да. Бул жаатта социалдык фонду дагы белгилеп кетейин, 102,7%га социалдык фонду аткардык план тапшырманы. Мен өсүү ыргагын 109,3% деп мен социалдык фонд айтып кетем. Бирок бизде тапшырма бул менен чектелбейбиз да. Алдыга коюлган тапшырма бизде башкача. Көмүскө экономиканы официалдуу түрдө 23% деп белгилеп келебиз. Бирок ошол көмүскө экономикадан биз ошол бизнести алып чыгып, анан ошол бюджетти доход киреше булагын биз ашып аткарышыбыз керек. Бул жаатта кандай жумуш жүргүзүп атабыз? Бул негизги көмүскө экономика менен күрөшүүдө негизги маселе бул инструмент катарында фискалдаштыруу, санариптешүү темасын алдыга коет элем. Бүгүн негизги багыт ушул жаатта биз жумуш алып баратабыз да. Жеги смарт салым деген проекттин негизинде биз 7 негизги фискализациянын санариптешүүнүн компоненти катарында белгилеп алдык. Бул эсептик счет фактура, ЭТТН, АСУ-АЗС жана башкалар. Булардын бардыгы бизге ошол көмүскө экономикадан жанакы жаап-жашылган салыктарды алып чыгууда бир топ инструмент катарында иштеп чыгат. Мына бүгүн азыр эле биз бизнес ассоциациясы менен жыйынтуу пост фискализациянын компоненти боюнча биз бүгүн тегерек стол өттүк. Ошол жерде бизнести жыйнап, чогултуп ошол жерде биз ишкерлердин ар бир сөзүн, ар бир өзүнүн ой пикирин угуп атабыз да. Албетте фискалдаштыруу жолунда бир топ кемчиликтер орун алат. Бул жаңы иш болгондуктан, жаңы баштап аткандыктан, мына ошондуктан ошол кемчиликтерди жоюу максатында, ошол кемчиликтерди туура кое бербөө максатында биз салык төлөөчүлөр менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Бүгүн бир топ маселелер болду, сунуштар айтылды, ошонун баардыгын биз эсепке алып атабыз. Анан ошол фискализация тармагында биз ошону жоюуга аракет жасап атабыз. Эми Кабыл мырза, мен айтайын дегеним, мына сиз жанагы өткөн жылдагы, анан быйылкы жылдын биринчи кварталындагы өсүштөрдү айттыңыз да, аябай бул сезилерлик, биздикиндей катаал шарттачы. Мен ошо айтайын деп атканыма сиз жарым-жартылай айттыңыз. Мына мисалы үчүн мен айтканда ушул өсүштөрдүн бардыгы эмненин эсебинен болуп атат деген суроо коеюн дегем. Сиз фискализация менен анан көмүскө экономика менен күрөшүүдөн натыйжасы катары айтып атасыз да. Ошол эле учурда бизде жаңы ишканалардын ачылышы, жаңы жумуш орундарын түзүлүшү деле мындай жок эсе болуп атпайбы? Анан көмүскө экономика демек баягы буга чейин эксперттер айтып жүргөндөй бизде өтө көлөмү чоң экен да, 60%га чейин деп атпайбы? Ошол демек бизде резервдер чоң экен да анда. Резервдер бар. Аны биз ошол резервдин үстүнөн иштейбиз. Ошол резервди кантип алып чыгыш керек, качан алып чыгыш керек, кайсы өлчөмдө, 23% көмүскө экономика бул официалдуу маалымат. Анан кээ бир тармактар боюнча сиз айткандай балким 40, балким 50%га чейин жетип калар. Мына ошондуктан бул жерде биз мына өкмөттүн негизги иш-чаралары боюнча быйылкы жылы 1-июлга чейин салыктык пландуу текшерүүлөр токтотулган. То есть моратория деп коебуз, моратория объявить этилген. Биз ошол текшерүү жолу менен эмес, ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүү жолу менен, анан жолугуп тиги ой пикирин угуу, анан кандай десем, ошол ишкерлерге түшүндүрүү маселесин алдыга коюп ушул жаатта жумуш алып барсак, натыйжалуулугу жогору болот деп ойлойм да. Ошол уже байкалды. Ошонун байкалып аткан себеби ошол ишкерлердин негизги ишкерлер булар ак ниеттүү ишкерлер. Мен ушул эфирден пайдаланып бардык ак ниеттүү ишкерлерге терең ыраазычылык билдирип кетем. Анткени жана биз жылды жакшы жыйынтыктадык, биринчи кварталды жакшы бүтүрдүк деп атабыз. Бул эмгек биринчиден ушу ишкерлердики. Ушу ишкерлердин иши илгери болсун.
Анан эми ошол ишкерлерге жардам берип, ишкерлер бизге өзүнүн оюн айтып, жана фискалдаштыруу маселесинде биз менен тепе-тең кошо жүрүп атышат. Бирок арасында ак ниеттүү эмес, злостный деп коебуз, алар да жок эмес экен. Аны көрүп турасыздар. Мына ошондуктан биз ассоциациялар менен, профсоюздар менен, ар бир жеке ишкер менен жолукканга чейин барып, биз ушул ачыкка чыккыла, биз колдон келишинче шартты түзөйлү, анан мамлекеттик бюджетти аткарайлы деген чогуу бир мындай иш-чаранын ичинде иштеп алып барып атабыз. Мен ойлойм, текшерүү жолуна караганда ушул фискалдаштыруу жолу менен биз экономикабызды, айрыкча бюджетти биз толтурабыз деген ойдомун. Сиз эң туура айттыңыз. Бул текшерүү тескерисинче ошол бир топ салыктарды жаап жашырууга өбөлгө түзөт. Ошол текшерүүчү салыкчы менен дагы жең ичинен сүйлөшкөн учурлар бар, билесиз. Алар жардам берип, мына бүгүнкү күндө бир топ айгинелеп атат. Бир катар райондогу салык кызматкерлери камакка алынып атат. Бүгүнкү күндө ошондой фактылардын негизинде. Негизи эле мына сиз айтсаңыз, ушул былтыркы жылдан баштап электрондук шот фактуралар, адам мурунураак электрондук патент, ушулардын баардыгы ошол фискализациянын башаты болуп атпайбы? Эми мындан ары ушул толук ошого өтөбүзбү? Биз мындай жеке контакт кандай болот ишкерлер менен? Фискалдаштыруу абдан туура айттыңыз. Фискалдаштыруунун негизги максаты ушул көмүскөдөгү экономиканы жарыкка ачыкка алып чыгуу, анан ошол убакта салык кызматында, мамлекеттик кызматкерде ушул коррупцияны алдын алуу, анан аны жоюу маселеси да. Эми ошол түздөн түз контакт болбош үчүн жана отчет алганда, текшергенде тилекке каршы ошол салык кызматкери менен салык төлөөчү контакт болот экен, ал жерде ар кыл маселелер болушу мүмкүн. Ошону исключать этиш үчүн биз жанакындай фискалдаштыруунун ошол электрондук шот фактура боюнча айтып кетейин. Былтыркы жылы 1-июлдан баштап ишке ашты. Ага чейин бир топ маселелер болуп, пандемияга ылайык биз бир квартал, жарым жылга чейин узартканга туура келди. Ошол эле ишкерлердин ой пикиринин негизинде 1-июл күнү 3000ден ашуун жеке ишкер ошол электрондук шот фактура программасына регистрация болуп өттү да, катталды. Ошол убакта коомдо, ишкерлерде маселе болуп атты. Ошол салык кызматы толук даяр эмес, салык кызматынын программасы чийки дегенге чейин барган ой пикирлер болуп атты. Анын баардыгын биз эсепке алып аттык. Бирок 9700, 9800 ал өзгөрүп турат. Бул ушул кошумча нарк төлөөчү ишкерлер бар. Ушулар үчүн электрондук шот фактура кирди. Андан сырткары 4000ге жакын ошо импорт-экспорт операцияга катышкан ишкерлер бар. Мына ошолор үчүн ишке ашып аткан электрондук шот фактура бир күндө 3000ден ашык ишкер катталды программа. Мен ойлойм, бул татыктуу эле программа, чийик эмес. Бүгүнкү күндө 13500ге чейин жетти. 13500ге жетти да электрондук шот фактура колдонуучулар. Анан ушул электрондук шот фактураны 1-июлдан баштап 31-декабрга чейинки түшкөн сумманы анан 2019 жылы 2 жарым жылдыкта жыйналган салыкты биз эсептесек, салыштырсак 2 миллиард 730 миллионго ашыкча жыйнап турбуз да. Еще раз эске салып кетейин, 2019 жылы 2 жарым жылдык негизинен бул пандемия болгон эмес. Экономика өсүп аткан кез. 2020 1-июл 31 декабрь пандемия кези болчу. Ошол пандемияга карабастан ушу электрондук шот фактуранын күчү менен, жардамы менен ишкерлердин, ак ниет ишкерлердин жардамы менен биз 2 миллиард 730 миллион бюджетке кошумча салыктарды чегердик да. Бул ушул инструмент катарында айтам деген ошол. Ал эми азыр муну биз налдыжалуулугун, анан ошол убакта ошол электрондук шот фактуранын мындан ары салык төлөөчүлөргө жөнөкөйлөштүрүп, ыңгайлуу болуп, түшүнүктүү болуш үчүн иш аракеттерди жасап, мына бүгүнкүдөй эле тегерек столдорду өткөрүп, биз мындай салык төлөөчүлөрдүн ой пикирин угуп атабыз да, анан кайра иштеп атабыз. Өзүңүзгө белгилүү болгондой 1-июл 2019 жылдан баштап электрондук отчеттор ишке ашкан. 1-июл 2019 жылы. Бул алгачкы кадамдар болчу. Ошол патент 18 жылдан, 19 жылдан баштап электрондук отчетту ошол фискалдаштыруунун алгачкы кадамдары болчу да. Ошол кезде да бир топ кыйынчылыктар болгон. Ошол программада да болгон, салык кызматынын өзүнүн иш аракетинде болгон, салык төлөөчүлөрдүн өздөрүндө да болгон. Бирок бүгүнкү күндө ошол электрондук отчет боюнча
маселе жок келсе, эгерде маселе болсо, аны биз ошол жумуш катарында биз аткарып атабыз да. Эми дагы бир айтайын, мына дагы бир компоненттер боюнча 2020 жылдын 1-июнунан баштап мына мунайды жана мунайзатты алуу, өндүрүү, импорттоо боюнча электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздар ишке ашып атат да. Анан ошол эле 2020 жылдын 1-июнунан тартып мунай трейдерлер 108.955 электрондук товардык транспорттук коштомо кагазын тарзиздешип атат. Мунун бардыгы ошол ар бир кыймыл аракет ишкерлердики салык кызматы үчүн ошол программада бүт барды көрүнүп турат да. Биз аны мониторинг жасап, учетка алып, анан көзөмөлгө алып атабыз. Айтарым, фискалдаштыруунун дагы тереңдеткенде, мындан аркы кадамдарында Кудай буйрса, биз салык кызматы жанагы текшерүү функциясынан кетебиз дейм да. Бизге кажети жок болот текшерүүнүн. Анткени салык төлөөчүнүн ар бир кыймыл аракети, коштомо кагазы, электрондук шот фактурасы бардыгы ачык программада турат да. Ошондуктан салык кызматынын өзүнүн деле контролдук функциясы барып туруп ушул сервисный мындай кызмат көрсөтүүгө барабыз деген ойда. Бул жерде дагы бир маанилүү маселе. Биздин ушул бүгүнкү күндөгү салык кодекси, аракеттеги иштеп жаткан кодекс аябай эскирди, жаңылаш керек деп бир топ демилгелүү топтор чыгып, менин маалыматым боюнча жазып атышыптыр, группалар бар экен. Жаңы салык кодексин жазып, анан кийин өкмөткө, жогорку кеңешке сунуш кылабыз депчи. Ошол эле учурда негизи өкмөт өзү ушу салык кызматы, салык саясатын реформалоо боюнча демилгени колго алып силер чыгышыңар керек беле дейм да. Деги эле ушул бүгүнкү күндө салык кодекси эскирдиби, анан эң башкысы канчалык салыктын өлчөмү, салыктардын түрлөрүнүн өлчөмү көп болсо ошончолук салык аз жыйналат, канчалык аз болсо салыктын өлчөмү түрлөрү боюнча ошончолук көп жыйналат. Бул эми баарыбызга белгилүү да. Ушул салыктын өлчөмдөрүн азайтуу жакынкы келечекте силер тарабынан, өкмөт тарабынан бир ойлор барбы ушул боюнча? Максаттар барбы? Абдан жакшы маселе. Бул бүгүнкү күндө менин оюмча даже курч маселе болуш керек. Анткени салык кодекси, жаңы салык кодексин алуу бул бүгүн замандын талабы деп ойлойм. Анткени буга чейин салык кодекси 2 жолу кабыл алынган. Бүгүнкү иштеп аткан салык кодексине ошол 130дан ашуун кошумчалар киргизилиптир да. Аныктоолор, тактоолор, кошумчалыктар 130дан ашуун. Бул ошол мына турмуш шартка жараша улам ар бир маселе чыкканда биздин урматтуу парламент аны колдоп берип атат. Рахмат. Бүгүнкү күндө бул маселе жаңы салык кодексин иштеп чыгуу маселеси турат да. Сиз баарыбызга белгилүү, мамлекеттик салык кызматы салык саясатын жүргүзбөйт, салыктарды башкарат. Административный деп коебуз, салыктарды башкарат. Салык саясатын буга чейин бурдакы Министерство экономика жүргүзчү, азыр Минэкономфин жүргүзөт. Биз албетте өзүбүздүн салымыбызды, өзүнүн ой пикирибизди, анан практикадан алган тажрыйбабызды колдонуп, биз ошол ар бир салык кодексине киргизүүчү кошумчаларга биз активдүү катышып жүрөбүз. Парламентке, өкмөткө чейин, парламентке чейин сиз туура айтып атасыз. Жаңы салык кодекси ишке ашыруу абзел да бүгүн. Ошондой замандын талабы деп ойлойм. Өлчөмдөрүн азайтуу боюнчачы? Эми салыктын түрлөрү, салыктын өлчөмдөрү, анын натыйжалуулугу бул өзгөчө маселе. Биринчиден ошол салык төлөөчүгө салык мыйзамдары жөнөкөй, анан түшүнүктүү болуш керек. Ал эч кандай бир кыйынчылыкты жаратпаш керек да, менин түшүнүгүмдө. Экинчиден, анын түрү дагы тиешелүү деңгээлде аз болуш керек, анан ставкасы дагы кайра каралыш керек. Бирок экинчи жагы бар экен да, таразанын экинчи жагы бар. Ошол убакта бюджеттин киреше бөлүгүнө азаюулар болбош керек. Тескерисинче бюджеттин киреше бөлүгү мамлекеттин дагы бюджети көбөйүш керек да. Мына ушул эки факторду эсепке алып туруп, жаңы кодекс боюнча бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан, Минэконом тарабынан бир топ маселелер каралып атат, рабочий группалар түзүлгөн. Ал группаларга биз да катышып атабыз, биздин өз ой пикирибизди айтып атабыз.
буйруса жакынкы аралыкта бул маселе каралат. Мынау бизде салыкчылардын санын айтпадыңызбы? 3400 деп республика боюнча. 2575 негизги 2575 штатный единицабыз бар. Анан эми биз МОП топту кошкондо 3021 деп жүрөбүз. Мен мына бизде эми салык саясаты, салык маселесине келгенде биз үчүн дайыма идеалдуу түрдө, эми албетте идеалдуу эч нерсе жок, бирок ошо идеалдууга жакын Америка Кошмо Штаттарын айтып жүрбөйбүзбү? Ошол жерде алардын карасам ошо салык саясатында топтолгон $100 33 цент гана ошо салык кызматы кетет экен да. $100 33 центи ошо салыкчыларга кетет экен. Ошолорду кармоогочу. А бизде кандай ушул жагы? Эми бизде кээ бир мамлекеттерге салыштырмалуу салык Кыргызстанда салык жаатында ошол эле салыктын ставкалары бир топ төмөн. Ошол НДС салыгын алсак, мына 12% деп отурабыз. Анан киреше салыгы 10%, дифференциациясы жок да. Анан эгерде ишкерлерге бул ыңгайлуулукту түзөт. Бирок ошол убакта эле жоопкерчилик жагында бир топ маселелер болуш керек. Жоопкерчилик жагында негизги басым, эгерде жаап жашылган салык болсо, ошону төлөгөндө жоопкерчилик токтойт деп ойлойм да. Жанагы ишкерлерди кошумча жоопкерчиликке тарткандын кажети жок. Мен ойлойм көбүн эсе биз мына семинарларды өткөрүп атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Негизги масса салык төлөөчүлөр ак ниеттүү, алар түшүнүп атат. Балким ошо түшүнбөстүктөн, туура эмес түшүнгөндүктөн бир топ кемчиликтер болсо, биз салык кызматы, мамлекеттик кызмат, биз ага жардам беришибиз керек. Бирок негизи эле мына мен ачык эле айтайын, ошо салыкчылардын айлыгы бизде өтө аз, салыштырмалуу. Ошон үчүн жанагы коррупциялык тобокелчиликтер да ошондон улам да, бул факт. Себеп дегенде орточо менин билишимче салыкчылардын айлыгы бир 16-15 миң тегерегинде. Бул өтө аз да салыкчылар үчүн. Качан бул айлык эселеп жогорулаганда дагы ошол жанагы коррупциялык схемалар, тобокелчиликтер азаймак да. Негизи фискалдык органдардын бардыгынын эмгек акылары ошо кызматкерлердин мындай күндөлүк эмес, айлык керектөөсүнө, талабына жараша болуш керек да. Бизде төмөн болгон үчүн ошондой жанагы жеңишинен сүйлөшүүлөргө айласыздан барган учурлар толтура да. Мен мына бир эле салыкчы айтып атат, мен 4 балам бар дейт. Мен балдарымы окутушум керек дейт. Мейли машина минбей эле коеюн дейт. Кымбат квартирада жашабай эле коеюн дейт. 4 баламы мектепке окутушка, кийиндиришке, анан ошо аялым менен 6-9-ду багышка дейт, мага дейт 16-17 миң сом айлык жетпейт дейт. Бул туура сөз. Ушул кызматкерлердин айлыктарын көтөрүш боюнча кандай маселе бар? Силер тарабынан көтөрүлүп атабы ушул маселе? Өкмөткө коюп атасыздарбы? Бул аябай курч, андан кийин орчундуу маселе деп эсептейм. Мына салык кызматынын катардагы кызматкери, эгерде ошол жогорку окуу жайын бүтүп, бүгүн конкурс аркылуу жумушка кирген адам райондордо 11 миң, борбордук аппаратта 11.500 сом оклад менен баштайт. Анан анын кошумча жана төлөөлөрү бар, ал спецзвания дейбиз, анын званиясына, анан жанагы тажрыйбасына, стажына жараша кошулат. Бирок негизи, башка мамлекеттик кызматкерлер менен кошо дагы салыштырып кетишибиз керек. Башка мамлекеттик кызматкерлердин арасында биз мындай эриш аркак тең эле барып атабыз, но в целом жалпылаганда азыраак деп эсептейм. Бирок дагы бир маселе бар. Мен ойлойм, айлыктан сырткары социалдык пакет менен дагы биз кошумча ошол салык кызматкеринин жеке бюджетин, үй бүлөлүк бюджетин биз колдоп берсек болот да. Балким жанагы путевкалар деген бар. Биз профсоюз бүт бардыгына тилекке каршы бере албайт. Анан ошол квартал боюнча биз жыйынтыкчыга баа беребиз. Ошол жакшы баага жетишип, жакшы натыйжалуу көрсөтүшкө жетишкен кызматкерлерге биз жанагы премия дейбиз. Премия аркылуу мына ошол бул маселе биз өкмөткө коюп атабыз. Маселени коюп атабыз. Мына 17 миллиардка жакын биз кошумча салык жыйнайбыз дейбиз, бирок ошол кезде биз өзүбүзгө салык кызматкерлерине дагы
салык кызматкерлеринин каржылоосу боюнча мен маселени жетекчи катарында албетте коюп атам. Жок, мен айтайын дегеним мындай да, эмне үчүн ошол финансылык мекеме уюмдарда эмгек акы жогору? Себеби дегенде ал жерде акчаны көрүп турат. Ошону уурдабасын деп акча менен иштеген кызматкерлер катары эселеп жогору коет да. Ошо салыкчылар дагы түздөн түз акча менен иштеп атпайбы? Ошон үчүн бул маселени коркпой эле айтыш керек да, коркпой эле, тартынбай эле. Мисалы үчүн мамлекеттик кызматкерлерге караганда салыкчылардын айлыгы бери дегенде 4-5 эсе жогору болуш керек. Ошондо уурдабайт да. Ошол логикадан улам банкирлердин айлыгы, финанс институттарынын айлыгы ошон үчүн жогору да. Салыкчылар да ошондой болуш керек да. Бизде салыкчылар ошол эле каралбай калды да. Мен эми мисалы үчүн сиз менен сүйлөшүп алган жокмун, бирок мен өзүм экономист болгон үчүн, менин бир топ тааныштарым ошо салык тармагында иштеген адамдарды көрүп, алардын проблемаларын бизде бир түшүнүк бар болчу да. Мурда кайсы бир мындан 15-20 жыл мурун салыкчы деген бул аябай бай адамды элестетчү да. А бүгүнкү күндө салыкчы эң кедей эле адам болуп атпайбы? Кедей дебейин, бирок жакыр болуп атпайбы? Көпчүлүгү добросовестно иштеп атат да. Ошон үчүн бул маселени айтып атам да мен. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына биз айтып атабыз, канчалык ошо салыктарды жыйноо оор болбосун, ошону мына бүгүнкү күндө салык кызматы аткарып атат депчи. Жылдан жылга салыктарды жыйноонун көлөмү бир нече эсе көбөйүп атат. Эмдиги жылга дагы прогноздор бар. Эгерде биз жалаң гана көмүскө экономика менен күрөшүп отура берсек, жаңы мекеме ишканалар ачылбаса, завод фабрикалар ачылбаса, бул жагдай качанга чейин уланат? Ошо немени көтөрүү, көмүскө экономика менен күрөшүп, салыктын жыйымын чоңойтуучу. Туура айттыңыз, албетте салык чегер үчүн, салык төлөөлөрдү, жыйноолорду көбөйтүш үчүн негизги база болуп бул экономика болуп эсептелет. Экономикалык канчалык деңгээлде экономика өссө, салык кызматы, салык чогулду ошол деңгээлде болот. Бул прямо пропорциональный деп коебуз го, ошондой. Эми буюрса, жакшы максаттар, жакшы тилектерибиз бар. Ушул өкмөттө каралып атат. Жаңы жумуш орундар, инвестиция тармагында, тартуу тармагында бир топ иш аракеттер жүрүп атат. Мен ойлойм, жеке оюм, экономика биздин кыска аралыкта өнүгүп өсөт. Албетте салык чогултуулар көбөйөт, бирок көмүскө экономикада иштеп жаткан, иш аракетин жүргүзүп аткан ишкерлерге кайрылып кетет элем. Ак ниеттүү салык төлөөчүгө айланып, анан ушул жарыкка чыгыш керек да. Мамлекеттик орган, ошонун ичинде мамлекеттик салык кызматы колдон келген мүмкүнчүлүктүн баардыгын ыңгайлуу шарт түзгөнгө аракет жасап атабыз да. Бүгүн ошону биз тегерек столдо ийип отуруп түз сүйлөштүк. Келгиле угайлык, ар бир сунушуңарды айткыла, салык кызматынын кайсы жерде кандай иш аракети көрүп атасыңар, кандай шарт сиздерге ыңгайлуу болот. Анан сиздин айткан маселе боюнча биз салык кызматына келип отчет тапшыруудун кажети жок да бүгүн. Мына фискалдаштыруу темасында салык кызматынын жанагы бирдиктүү терезесине да келгендин кажети жок. Ошол үйдө отуруп эле ошол соткадан эле отчетту тапшырып, анан салыгын төлөсө болот да. Анан мына 116 деп колл-центр номерибиз бар. Мурда бул 1240 болчу, ал төлөнүүчү болчу да, платный болчу. Салык төлөөчүлөрдүн ар биринин баягы сунушун угуп, биз 116 деп өкмөттүн деңгээлде бул маселе чечилди. Бүгүн ошол 116га чалуулар бекер да. Анан ошол жерде биз колдон келишинче салык төлөөчүлөрдүн ар бир суроосуна жооп бергенге аракет жасап атабыз. Үйрөткөнгө, мындай айтканда. Анан жана декларация компаниясы кечээ эле көрсөттү да. Салык кызматында бир топ кемчиликтер орун алды дегенге чейин барышты. Мен айтып кетишим керек, 31-март күнү, 31-март бул салык декларациясынын акыркы күнү болчу. Жеке жактар боюнча, физикалык жактар боюнча негизинен. Ошол 31-март күнү саат 18:00ден кийин бир топ декларанттар биздин программага, биздин бирдиктүү терезеге келип, ошондой чоң чыңалууну пайда кылды да. Салык декларацияны 90 күнгө чейин тапшырса болот болчу да. Бирок акыркы күнгө калтырып, анан акыркы күнү келип, анан чыңалууну түзүп, бирдиктүү терезенин да мүмкүнчүлүгү чектелүү, өзүңүздөр билесиздер. Аны биз бир күн үчүн бир күн көбөйтүп же кеңейтип кое албайбыз. Программанын дагы чеги бар да, мындай. Ошол үчүн жогорку чыңалууну биз аракет кылып
Хотя 20 марттан баштап 30 мартка чейин барлык салык кызматтары, район шаардагы салык кызматтары башкармалыктар түнкү саат 24:00-га чейин иштешти да. Что жана жумуштан кийин кечигип калгандар шарты жоктурго ыңгайлуу шарт түзөйлү деп. Тилекке каршы ошого карабастан 31 мартка калтырып коюп атат. Ошого мен эскертип кетет элем, мындай кылбасак, колдон келишинче эртерээк тапшырсак, анткени салык кызматы бир күндө 90 күндүк баягы мени чыңалып алганда бир топ ыңгайсыз шарт түзүлүп калып атат да. Бул салык кызматынын кемчилиги эмес деп ойлойм. Ошондуктан бул жаатта биз мына телевидениеден массалык маалымат каражаттары аркылуу кенен мындай маалымат берип аттык да. Каяка тапшырат, кайсы түрдө тапшырат, кайсы маселени кимден сураса болот. Мен ойлойм, биздин элибиз, биздин декларанттар туура түшүнүшөт деп ойлойм. Биз ар дайым айтып келебиз, экономиканын негизги тиреги бул инвестиция. Инвестиция келмен сайын экономикада өсүш олуттуу болбойт да. А инвестор келиш үчүн биринчи кезекте ошол өлкөлөргө экономикалык мыйзамдарды, анын ичинде түздөн түз салык системасын карайт да. Анан ошол ылайыгына карап, канчалык деңгээлде ага ылайыктуу келет. Ошол салыктардын түрлөрү, салык маселеси биринчи орунда турган жагдайда ошол себептен инвесторлорго кандай шарттар түзүлүп атат бизде ошо салык тармагында? Чоочулоосу кандай, алардын биздеги салыктын түрлөрү, өлчөмдөрү боюнча силерге кандай сунуш пикирлерди айтып атышат? Ошол инвестиция албетте бул экономика үчүн негизги нерсе. Мен кошулам бул айткан оюңузга. Анан ошол инвесторлорго мындай ыңгайлуу шарт түзүү бул негизинен ушул салык саясатында, салык жаатында негизинен маселелер бар. Мына азыркы иштеп аткан салык кодексин карасаңыздар, ушул жаңы келген инвесторлорго жаңы жумуш орун түзүп, жумушун ачып аткан инвесторлор үчүн ал жерде бир топ жеңилдиктер каралган. Ал маселе боюнча бизге кайрылуулар бар. Биз алар боюнча түшүндүрүү ишин жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө ошол башка мамлекеттерге, кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу салык Кыргызстандагы салыктын кандай десем, мындай жөнөкөйлүгү, анан ставкалардын аздыгы бул инвесторлорго жагат болуш керек деген ойдомун да. Себеби дегенде кээ бир учурлар бар да, мисалы үчүн коңшу Казакстанда, Өзбекстанда биз алыс кетпейли. Азыр жаңы бир жумуш орунун түзөм деген бир долбоорлорду алып келген инвесторлорду мисалы үчүн 2 жылга, 3 жылга салыктан бошотуп коюп атпайбы? Бизде ошондой шарттар каралганбы? Каралган. Барбы ошонун негизинде келген инвесторлор? Ошо именно ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып келген инвесторлор бар. Көпчүлүгү жакшы деп жумуш алып барып атышат. Анан ошол инвесторлордун негизги маселеси салык жаатында маселе болсо биз аларга жардам көрсөтүп атабыз. Мен ойлойм, бул салык саясатында ишкерлер үчүн, айрыкча инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Анан биз жана жогоруда айтып аткан жаңы кодекс деп атпайбызбы? Салык кодексинде аны дагы өнүктүрүү, аны дагы мындай кандай десем дагы кошумча жаатта караган маселени биз карайбыз деген ойдомун. Бул инвесторлордун келиши экономика үчүн, кыргыз эли үчүн бул негизги нерсе деп эсептейм. Анан салык дагы бир жолу айтайын, салык нормалары, ставкалары, механизмдери бардыгы инвестор үчүн, салык төлөөчүлөр үчүн ачык болуш керек, анан жөнөкөй болуш керек, анан түшүнүктүү болуш керек да. Мына ушул жаатта биз бир топ жумуштарды аткарып атабыз. Албетте кемчиликтер жок эмес. Ал кемчиликтерди биз билебиз. Бирок ошого бизге бир аз убакыт керек ар бир маселени чечкенге. Ушул фискалдаштырууну деле бүгүн маселе болду да. 1-январдан баштап жыйынтык пост ачтыңар, анан программада моундай мүнөшчүлүктөр, кемчиликтер кетти деп бүгүн салык төлөөчүлөр айтты, туура айтышты. Бүгүн мен айттым, жаңы программа, жаңы иш, албетте чу дегенде эле ал чуркап кетпейт экен, маселелер чыгат экен. Ошол ишкерлер менен биргеликте алардын ой пикирин угуп, биз ошол программада биз бир топ кандай кошумча чара көрүп, биз ошону ыңгайлаштырып атабыз да. Кемчиликтер жок эмес, бар. Бирок анын биздин үстүндө иштеп атабыз. Анан жана жалпы эле айтып кетейин, ошо Киреше булагы боюнча көмүскө экономика дейбиз. Ар бир салык төлөөчү өзүнүн иш аракетин мыйзам негизинде аткарса, түшүнбөгөн маселе болсо салык кызматына кайрылса, биз жардам берсек, келечеги жаман болбойт да. Негизинки масса биздин салык төлөөчүлөр ак ниеттүү да. Сизге соңку суроо да, бир
салыкчылардын жанагы салык төлөөнү эскертүү боюнча мындай бир урааны бар эле да, баягы салыгыңды төлө да тынч жашай бер деген. Ошол уран канчалык деңгээлде актуалдуу дагы бүгүнкү күндө? Бул буга чейин актуал болгон, мындан кийин мен ойлойм мындан ары дагы актуалдуу деп эсептейм. Анткени чындыгында ошол салыкты төлөө, анан тынчукта деген сөз бул жөн жеринен эмес. Анткени бул мамлекеттин алдындагы ар бир ошол ишкердин, ар бир жарандын бул милдети го. Милдети. Салыкты убагында төлөш, өз учурунда төлөш, толук бюджетке салык төлөш бул мен ойлойм граждандык милдет да. Ошон үчүн мен ойлойм дагы бир жолу эфирден пайдаланып урматтуу биздин салык төлөөчүлөргө терең ыраазычылык билдирип кетем. Мен айткан жанагы 125%-ын үстүндө бул салык жаатында 115% мына социалдык фондко чегерүү боюнча биз бюджет кабыл алдык дедик. Ошол бюджетти ишке ашырууда салык төлөөчүлөрдүн иш аракетинде, ишинде мен ийгилик каалап кетем. Анткени жалпы мамлекеттик милдет. Рахмат. Рахмат. Урматтуу төлөөчүлөр, биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.